Assalamu алейкум, Москва шаарындагы мекендештер. Мен Максат Аманов. Бир жылдан бери доктор Абдыманап атындагы клиникага тиштеримди дарылатып келем. Клиниканын кызматы мени ар дайым канааттандырат. Себеби бул жерде биринчи кезекте тазалык, оорулууга ыңгайлуу шарттар жана сапаттуу дарылоо. Иштөө убактысы 24 саат бою. Ар аптанын ишемби жана кечки саат 10дон таңкы саат 10го чейин тиш алуу кызматы бекер. Доктор Абдыманап клиникасы жүзүңүзгө жылмаюу тартуулайт. Бекборбиев, ооба чын. Райым 30 жылдан берки жакын досум. Ооба Бакиевчил болгом. Бекборбиев, Бакиевчи, Райымчыл деген сөздөр тынымсыз айтылып келет. Төмөндө ырчынын пикирин өзгөртүүсүз беребиз. Мен 2 жылдан бери эле депутаттыкка барбайм деп келем. Баракчамды түрү окусаңыздар болот. Мен 30 жылдан бери эле депутаттай жашоо өткөрөм жана депутатмын. Кыргыздын кайсы жерине барбайын, кучак жайып тосуп алар көрмандарым бар. Ыр көрмандарымдын мындай сыйына Аллах разы болсун деп ушул күндөргө чейин сыямды кургатпай эмгектенип келем. Бул пикиримде бүгүн дагы турам. Албетте кийинки күндөрү болгон окуялар боюнча дагы токтолуп кетпесем болбойт. Борборлук шайлоо комиссиясына мага 7500 сомго айып тагыптыр. Мен дагы аны интернеттен окудум. Унчукпай барып төлөп койсом деле болот. Бирок мекеним Кыргызстан деген ырды шайлоо башталгыча интернет баракчасына чыгарыптыр деген айып. Кудайды карасаңар болом. Менин баракчамдан ырды көрдүңөрбү? Мен дагы мыйзам сыйлаган адаммын. Албетте чыгармак эмесмин, жана чыгарган жокмун. Ал интернеттеги вариант ырдын бүтөлек кезинде уурдалып, Моя Родина деген фейк аккаунтка жүктөлүп. Эң кызыгы, реклама деп акчасы төлөнүп, раскруткага коюлат. Албетте саясий оппоненттер тарабынан уюштурулса керек. Албетте кандай гана фейк аккаунт болбосун, алгачкы жүктөлүү булагын тапса сөзсүз болот. Албетте изилденет. Жана сот тергөө тараптан акыйкат иш алып барылат деп ишенебиз. Бул сөздөрдү мен азыр трайбалист, саясий серепкерлер же фейк аккаунттардын алдында актанайын деп эмес, өзүмдүн санаалаштарыма, пикирлештериме маалымат үчүн жазып коюуну туура көрдүм. Ооба, маалымат үчүн дагы айтып койчу 1-2 сөз бар. Кийинки учурда баракчамдагы комментарийлердин арасында саясат аралашкан сөздөр көп. Бакиевчил, Райымдын ырчысы деген мааниде. Ооба, Бакиевчил болгом. Мен башкаларга окшоп бир жээктен экинчи аша жээгине өтө качкан жокмун. Кан кечип 90 жаш өмүрдү кыйып, Кыргызга 1000 жылдык кырсык болгон адамдын командасына өтө качканга мүмкүнчүлүгү көп эле. 2 жакын досум, анын жанындагы өтө жакын кишилер болчу. Анте албадым, көкүрөк катып туруп алды. 10 жыл аны менен ФБ аркылуу күрөштүм. Акыры эмне болгонун баарыңыздар билесиздер. Телевидение, радиону тыюу салып, өзү гитара менен ырдап туруп алды. Кимдин ким экенин убакыт көрсөттү. Мага сахна бербей турганда күлүп табасы кангандар көп болгон. Азыр темир тордун артында же качып жүрөт. Эч кимге капачылыгым деле жок, бул турмуш деп билем. Ал эми Райым боюнча ооба, партияга ыр чыгардым, ырдадым, башка дагы колдон келген жардамымды бере берем. Кыргызды көтөрөм, өнүктүрөм деп бир досуң шайлоого аттанса, четте карап турасыңбы? Кантип жардам бербейсиң? Ооба, чын, 25-30 жылдан берки жакын жолдошум, досум. Менин эл катары эле көп деле жакын жакшы досторум жок. Ушул жашка келгенде жаңы дос таба албайсың. Издебейсиң, бирөө жакшы досуң бербейт. Бул түшүнүктүү маселе барыбызга. Мына шайлоо башталды. Шайлоого кызыгдарларга ийгилик каалайм. 30 жылдан бери ыр дүйнөсүндө тынбай жүрүп, көпчүлүккө ошол дүйнө аркылуу жакын болуп калгам. Андыктан ушундай учурларда алардын тандоосу менен меники дал келбей калса, алар мага өтө капа болоору бышык. Туура түшүнөм. Бул психологияда дагы ушундай экен. Өзүнүн эле үй бүлө мүчөсү тескери жакка баскандай сезилип тура. Достор, мен бул жашоодо башка бирөөнү оюн сыйла деген тарбия алып чоңойгом жана өзүмдүн көз карашым, жеке пикирим бар жана ал нерселерге бекем турам. Андай болбосо, өз ою жок далысынан таптай койсо же акча суна калса чуркап кеткендерден болсом, анда менин жашоом таптакыр башкача болмок. О көп жылдар мурда эле эл артисти болуп, деги эле көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарды алып, бир бурчта олтурмакмын. Мени көбү неуправляемый деп айтышат экен. Ооба, мен дал ошондоймун. Жана ошондой мүнөздүү кыргыз экениме сыймыктанам. Булак аргумент KG сайты. Таластыктар Жанар Акаевка ак боз ат мингизип, Атамекенге ак батасын беришти. Атамекен партиясынын өкүлдөрү Талас облусунун тургундары менен жолугушууларды улантууда.
Бүгүн ата мекенчилер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кичи мекени Шекер айылында болушту. Талапкерлер эл менен баарлашып, шайлоо алдындагы программасын тааныштырып, өлкөдөгү кырдаал тууралуу пикир алышышты. Партиялар көп нерсени убада кылышат, бирок кийин аткарганы аз. Ата мекен колунан келбей турган нерсени убада кылбайт. Ооба, биз олигархтардын, капчыктуулардын жана коррупционерлердин партиясы эмеспиз. Биздин катарыбызда чимкириктер жок, бирок жаңы жүздөр көп. Бизде чынчылдык, тазалык жана элге кызмат кылууга чоң каалоо бар. Биз шайлоочуларга дайыма эл менен бирге болобуз деп убада беребиз, деди Жанар Акаев. Жолугушууга келгендер лидердин бул сөзүн кол чабуулар менен кубатташты. Ата мекен партиясынын башка талапкерлери да эл алдына чыгып сөз сүйлөштү. Эл ата мекенчилерди жылуу кабыл алды. Жолугушуу соңунда аксакалдар жаш талапкерлерге батасын берип, чоң күрөшкө аттанып жаткан Жанар Акаевка болсо ак боз ат мингизишип, чепкен жабышты. Жанар Акаевдин атка чапчаң минип, ээрде ишенимдүү отурганына байкоо салып турган таластыктар чыныгы жигит деп жылмайышты. Бүгүн ата мекендин үгүт кербени таластан чыгып, өлкөнүн башка аймактарына бет алат. Жергиликтүү тургундар партиянын жеңишине ишене турганын айтып, жылуу узатышты. Булак Аргумент KG сайты. Балдарым кээде ачка калышат. Жумгалдагы жалгыз бой эненин тагдыры. Нарын облусунун Чаек айылынын 39 жаштагы тургуну Назгүл Шаршенова учурда 3 баласы менен бирөөнүн эски үйүндө батирде турат. Өзүнүн айтымында райондун Баш Кууганды айылындагы тургунга турмушка чыккан. Кийин жолдошу менен бирге жумуш издеп Токмок шаарына барышкан. Жолдошум экөөбүз тең күнүмдүк жумуштарга чыгып иштеп жүрдүк. Жолдошум ал жактан ар кандай адамдарга кошулуп, аябай ичип кеткен. Кийин 2018-жылы каза болуп калды. Мен азыр бир туугандарым менен да, кайындарым менен да катышпайм. Апам болсо бир туугандарынын үйүндө турат. Аны ичкен агам үйдөн кууп чыккан. Өзүм Чаек айылында батирде 2 балам менен күн кечирип келем. Мурунку жолдошумдан 1 балам бар. Ал апамдын колунда. Ал жолдошум дагы каза болуп калган. Андан кийин Баш Кууганды айылындагы тургунга турмушка чыккан. Ал дагы жогоруда айткандай каза болду, деди Шаршенова. Ал агасын бир тууганчылыктан кечкенин, себеби апасын сабап, жакында эле милициядан суралып чыкканын кошумчалады. 2 балама алган жөлөк пул менен жашайм. Ал деле жетпейт. Улуу кызым 8-класс, кичүү уулум 2-класста окуйт. Мектептен телефон алгыла, балдарды онлайн окутабыз дейт. Менин телефон алууга шартым жок. Бул бирөөнүн үйү. Аны карап жашайбыз. Бирок акы сурап баштады. Мектептен эски сыналгы беришкен, бирок анын жабдыктарын таш менен бастырып коюп көрөбүз. Антпесе тартпай калат. Менин жумушум жок. Балдарым кээде ачка калышат. Жумушка деле кабыл алышкан жок. Мен акимге, айыл өкмөткө кайрылдым. Жардам бере алышкан жок. Азык түлүктөн жардам алдым. Азыр ошону жеп жатабыз, деди ал. Назгүл Шаршенованын апасы Гүлназ Калчакеева учурда райондук аймактык оорукананын төрөт бөлүмүндө кенже кызматкер болуп эмгектенет. Мен кызым менен байланышпай калгам. Балам мага кол көтөрүп, азыр иши сотто. Сотко да келбей жатат. Мен бир туугандарымдын үйүндө жашап жатам. Кызым арызданып эле жүрөт, бирок ал тууралуу мен эч нерсе айта албайм, деди Гүлназ Калчакеева. Энесине кол көтөрдү деген Назгүл Шаршенованын агасы Махмуд Шаршенов апасы менен катуу деле урушпаганын айтат. Мен өзүмчө турам. Апам азыр бир туугандарынын үйүндө. Жубайым менен ажырашкам, 3 балам бар. Алар жубайымдын колунда. Ичет, сабайт, кубалайт деген чындыкка дал келбейт. Апам менин үстүмдөн арыз жазып койгон экен. Сотко барып жатам. Карындашым өз алдынча батирде турат. Мен жалгыз турам. Кандай мааниде мени жамандаганын билбейм. Бирок анын жашоосу бөлөк да. Апам болсо кээде келип турат, деди Шаршенов. Чаек айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкерлери Шаршеновага жакшы эле жардам берилип жатканын билдиришти. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Аида Бектурганова аталган үй бүлөгө жөлөк пул чектелгенин, буга чейин Назгүл Шаршенованы номер 26 кесиптик лицейге жумушка орноштурушканын айтат. Райондук Токой Чарбанын кароосундагы ээн үйгө киргизгенбиз. Кароолчу болуп иштеп жаткан. Бирок ортодон кандайдыр бир себептерден улам жумуштан кеткен, деди ал. Назгүл Шаршеновага жардам берүүнү каалагандар үчүн байланыш номерлери: Элсом 0500 48 01 57, байланыш номеру 0500 48 01 57. Булак Турмуш KG.
Токмоктогу тургун жанында ойноп жүргөн 2 жаштагы баласынан бир заматта айрылды. Чүй облусунун Токмок шаарындагы Сахзавод районунда 2 жаштагы бала таштанды ташыган унаанын алдында калып каза болду. Окуя 28 август күнү болгон. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, энеси бул кызматтын акчасын төлөп жаткан маалда баласы ойноп унаанын алдына кирип кеткен. Токмок шаардык мэрияга караштуу коммуналдык кызматтардын комбинатынын маалыматына караганда кырсык жумуш учурунда болгон. Сахзаводдо таштандыларды чогултуп жүрүшкөн. Ошол маалда ушул кырсык болду деп билдирди аталган түзүмдөн. Булак турмуш KG.